Өлкөдө эпидемиологиялык абал эч өзгөрүүсүз курч бойдон калууда. Оорунун эң көбү канча убакыттан бери Борбор калаада катталып жатат. Бирок жай тургундар оорудан кооптонбостон, коомдук жайларда эрежелерди так сактабай жүргөнүн көрүүгө болот. Коомчулуктан сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө кала тургундары ооруга кабылып айыккандарын билдирип, башка жарандарды сак болууга чакырды. Вирус ооба коркунучтуу эле бар экенине ишенем. Бирок сактаныш керек, дайыма сактаныш керек. Кандай ооруган күндө дагы бир жеңил ооругандай болуп бир тазалыкты аябай сакташ керек, тартипти сакташ керек деп врачтардын кеңешин угуш керек деп өзүбүз дагы башкаларга да кеңеш беребиз. Өзүбүз дагы ошо сактаганга аракет кылабыз. Былтыр ушул маалда как раз ооруп айыктым. Жакшы айыктым, эми өзүмдү сактап жүрөм да. Анткени өзүм башыман өтүп калды оору деген аябай кыйын экен. Кудай ошондон сактасын, элдин баары вакцина алсын, өзүн өзү оола калып, сактанганга аракет кылсын. Анткени бул оору аябай кыйын. Мен бир тууган жеңем каза болуп калды. Экөөбүз чогуу ооруп калдык. Эми айылга конок алганбыз. Ошактан жугуп калып, ал тиги конфиге жатып калды, мен бияка жатып калдым. Бирок эми жеңем өтүп кетти. Кооптуу эле ошо. Өткөндө өзүм деле ооруп айыктым. Маска тагынып атабыз. Негизи маска анда-санда тагынбаса көп таанып жүрбөсөң да тоже мен соолукка берет экен, кем абал бар десем. Мен ошондой эле болду. Кайсы убакытта ооруп айыктыңыз? 15 күн болуп калды. Жакындарыңыздан Жок, анан таптылы капельни салып чыктым. Бир күндө оорунун 1292 учуру катталды. Коронавируска чалдыккан бейтаптардын 8-и өмүр менен кош айтышты. Бишкек шаарынан тышкары Илдет, Чүй, Жалал-Абад, Баткен облустарында оорунун жайылуу темпи күч алып жатат. Стационарда жаткан бейтаптардын теңинен көбүнүн абалы оор бойдон калууда. Мына бүгүнкү күн эпидемиологиялык кырдаал өтө курч болуп турган убагы. Мына стационарный леченияда 4000ден ашык киши жатат. Амбулаторный үйдүн шартында леченияда бүгүнкү күнү 14000ден киши ашык жатат. Кыргызстан боюнча 19000 киши азыр коронавирус илдети менен ооруп турган убагы. Анан бүгүнкү күнү биз элибизге дагы айтып кетет элек, ошо бет капты тагынып жүрүш керек. Биз түшүнүп атабыз, күн ысык болсо да бет кап менен бүт жакта жүрүш керек. Коронавируска каршы күрөшүүгө вакцинадан өтүү керектелерин адистер бул убакытка чейин айтып келишкен. Өлкөдө учурда 847 эмдөө пункттары иш алып барып жатат. 12 июлдан тарта базарларда, соода түйүндөрдө да ачылган. Кечээ 2 күндөн баштап көңүл ачуучу борборлордо ачылган эмдөө пункттарында кишилердин кезек күтүп жатканын көрүүгө болот. Эле киши болуп атат, практически тынган деле жерибиз жок. Көчө эле башталган бул жакта. Көчөдөн бери ушундай бир врачка в среднем 80-90 чейин пациент келип атат. Разные гражданства, башка жактан не только Кыргызстандын жителдери, башка жактан да гражданстволору келип алып жатышат. 11 июлда Кытайдан 1,2 миллион доза сатылып алынган. Ал убакытка чейин Россиянын Спутник V вакцинасы менен эмдөө жүрүп жаткан. Жакынкы арада дагы AstraZeneca вакцинасы келиши күтүлүүдө. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстан вакцина боюнча эң арткы орундардын катарында турат. Алдыңкы орундарда Израиль, Араб өлкөлөрү туруп, ооруну толук түрдө жеңгенин кабарлоодо. Нуржан Султанбекова, Өзкүн Жороев, 7 канал, Бишкек.